Biz de bala çaka bağıda. Mına bizden bayağı emesi çırı basılbagan bazardın Niye tasbay? Mına mындай кылып базардын урматтуу бийлик өкүлдөрү биз тынч жашайбызбы же жокпу? Мына дагы баягы базардын бүтпөгөн чыры мынау мыйзам иштеп аткан администратор балдар мондай кылып базарда провокация кылып мондай катындар келип бизди токмоктоп атышат. Мына мондай кылып провокация кылып пожарный ход боюнча айтылган. Ошол пожарный ходду эмнеге айтып атасыңар деп. Мына могу жерде Улан дегендин аялы бар. Ошол келип мени жулмалап, ушундай ызы чуу кылып атат. Sen ötkönde battır taktırmadın mı? Men taktırmadım. Мына бул бети жок мыйзам иштеген акмак балдар монтип турушат. Качан мыйзам иштетесиңер? Сөзсүз эле эмне бул жерде бир нерсе болуш керекпи? Кан төгүлүш керекпи? Же эмне ызы чуу болуш керекпи? Эмне үчүн бийлик өкүлдөрү реакция жүргүзүп иштебейсиңер? Биз мына эки-экиден монтип кырылышып атабыз. Мына моуларды бүт могу мыйзам иштеп аткан администраторлор провокатор кылып катындардын баарын чогултуп алып. Азыр могу жерден катындар видеого тартып атат. Охраннигинен өйдө тартат го. 8 айдан бери мыйзамсыз акча чогултуп. Месталарды саткан ушундай акмактар мондай элди провокация кылып атат. Hiç kim kamaya almayıp men tuğra ile söylüyor otam. Tuğra söylüyor otam. Men ne kasap atıp attım. Ne kasap atıp attım. Жок, мен сүйлөбөйм. Мага ашылып, мени жулмалап атпайбы? Мени жулмалап атат. Мына монун аялы жулмалап атат. Мыйзам иштеш керек, мыйзамдуу болуш керек. Мыйзам иштетти эленен кийин эле бармас. Пожарный ход үчүн биз жазган жокпуз. Мына Уландын келини менен бирөө тетяктан урушуп кетишиптир. Ошол келин жазып атат. Пожарный ходко ошол келин жазып атат. Мен пожарный ходко жаза элекмин. Мен видеого айтканым чын. Аны үчүн олар провокация кылып атат. Бирок келип бузуп, кана кайсыл документтин негизинде кимден звонок келип атат, ошону мага айткыла, анан мен мойнума алайын. Мына Уландын келини мушташып кетип, бир келинди токмоктоп коюптур. Ошол келин пожарный ходду алдырам деп ошол арыз жазган. Анан ошонун арызы менен эметип атышы мүмкүн. Бирок азыр ким чалып атат. Подождите. Ким чалып атат. Ким кагаз аркылуу келип атат. Ошону мага тастыктап бергиле, анан мен мойнумда алам. Бирок пожарный ход боюнча бул мыйзам, мен айтканым чын, аны мойнума алам. Бирок аны келип эч ким бузуп аткан жок. Мына балдардын тилине келип алып, салам эжелердин тилине келип алып провокация кылып мени жулмалабагыла. Сен мени жулмалап мондай кылып тытып атасың. Мына жерде видеолор бар. Мен сенин үстүңө заявление жазам. Эми сен жулмаладыңбы? Администратор болом, ишиң эмне? Болом. Всё, болду. Булар барып эч нерсе деген жок бизге. Эмне эле болот? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, бизде дагы деле бардак. Мына олар баягы эле мыйзамсыз иштеп аткан балдар. Мына провокация кылып азыр мына соткадан бетин жашырып атат. Мына бетин жашырып атат. Сотка тозуп атат. Тозо бер. Мына буларды качан мыйзам иштеп, качан иштейсиңер, мыйзамды качан иштетесиңер? Мына окшогон 25 местаны саткан
мыйзамсыз ишти кылган балдар менен кутуруп 8 айдан бери мыйзамсыз акча чогулткан балдар жүрө беришеби? Аны мына провокация кылып аткан аялдары. Мына провокация кылып аткан аялдары. Мына бир да документ көрсөтпөй туруп да уялбай соткага тартып атышат дейт. Кайсарыңарга соткага тартып атасыңар? Кимиңерге көрсөтөсүңөр? Мен бийликке тартып атам. Мен бийлик уксун деп тартып атам. Потому что силер мыйзамсыз месталарды тартып алып, 25 местаны бирөөнүн местасын бузуп, мыйзамсыз сатып $400,000. Анан кийин кайра дагы ошондой кылганыңар үчүн мен бийликке көрсөтөйүн деп тартып атам. Бийликке жетсин деп тартып атам. Сатылган бийликке дагы жетсин деп тартып атам. Бетиңер жок экен силердичи, вообще бетиңер жок экен. Мына окшогон катындарды ажылдатып коюп. Вообще бетиңер жок экен. Кудай урсун силердичи. Мына улуу Рамазан айында кудай урсун челектей болуп арам акчаны сатып жеп, мыйзамсыз акчаларды жеп алып тургандан кийин бетиңер жок экен силердин. Ишиң болбосун. Мени менен. Мен чоң аял деп коет. Жашабай жатып челектей болуп арам акча жеп алган сиз болчулар.